Кече күнү түнкү саат мурунку түнү 10:40 көчкү түшкөн. Общий объему 2,5 миллион куб деп бул акыркы 10-15 жылда эң чоң көчкү болуп эсептелет да. Ошол эле убакта биздин куткаруучулар, транспорт министрлигинин кызматкерлери, техникалары уюштурулду. Орун басар Алимбеков түнү менен чыгып кетип, эртең менен таң атпай ошол жерде болуп калды. 20 куткаруучу Беловодская айылынан чыгып кетти биздин. Андан дагы Ош шаарында куткаруучулар аркы тарабынан токтогул жардамга келип калышты. В принципе, эртең менен саат 8-ге уже бардык жумуштар уюштурулуп калды. Бирок көчкү чоң болгондуктан муну тазалаш үчүн убакыт керек. Башында 2 техника иштеп баштаган, эки жагынан. Азыр техниканын саны кече күндөн баштап 7-ге чыкты, 7-ге жетти. Себеби дегенде, бул 246 километрде чоң көчкү болсо, 223-тө дагы бир көчкү, анан 249-да дагы бир көчкү түшүп, 3 көчкү болуп калды кече күнү. 2 көчкүнү тазалап бүттү, азыр ошо чоң көчкүнүн кайра тазалануу үстүндө иштеп атышат. Өзү негизи ал жолду билесиңер, 2 гана машина бата турган тар жол, ошондуктан бул жерде 2 жагынан көчкүнүн 2ден 4 эле техника бир заматта иштей алат да. Убакыт эстесинде керек болот. Минтранс менен сүйлөштүк.